Атамбаевдин сөөгүн агарткан Айтбаевга наам берилеби? Өзү Өзбекстандын Анжиян облусунда төрөлүп, кийин Кыргызстанда жогорку билим алган жана учурда Ош облусунда жашап жүргөн Идрис Айтбаев төкмөлүк, тамадалык өнөрү, айрыкча 5 тилде ырдагандыгы менен таанымал болчу. Бирок мындан 2 жума мурда ал кыргыз-казак акындарынын айтышына катышып, калыстар тарабынан ар кандай кынтык табылып, анын ичинде англисче ырдады деген күнөө коюлуп, 3-орунду алып, шаабайы сууп турган болчу. Кудай жалгап өткөн жумада өлкөбүзгө расмий иш сапары менен келген Өзбекстандын президенти Мирзиёев катышкан кыргыз-өзбек мамлекеттик делегациясынын урматына кыргыз президенти Атамбаев тарабынан берилген сый тамак учурунда ушул Айтбаевга эки элдин достугун даңазалап ырдоо сунушу түшкөн экен. Ал кыргыз-өзбек тилдеринде 6 жылдан бери Анжандагы ата-энесин көрө албай жүргөндүгүн жана башка арманын кошуп ырдайт. Комуздун коштоосундагы мындай жүрөк титиреткен ырларга жүрөгү жибеген Мирзиёев ордунан тура калып кол чаап, ошол замат Анжияндан 3 бөлмөлүү үй, акыркы үлгүдөгү Chevrolet Malibu автоунаасын белек кылды. Ошондой эле ырчыбызга бул белектерди Анжияндын акими тапшырып жатып, жакында Идриске Өзбекстандын маданиятына эмгек сиңирген ишмер наамын берүүгө даярдык көрүлүп жаткандыгында жар салды. Албетте, Атамбаев да өзбек кесиптешинин белегинен кийин Идристи кучактап, менин сөөгүмдү агартың деп ыраазы болгон. Эми кыргыз жылдыздарына тартууланган бир наамды ыйгарып коёр бекен. Булак майдан KG.